Байыркы дүйнөнүн тарыхы бизге отко сыйынуучулар жөнүндө айтып берген. Отко сыйынуучулар катарында металлургтарды да атоого болот. Пирометаллургия байыркы грек тилинен от дегенден алынган. Анын негизинде жогорку температурадагы рудага жана концентраттарга таасири жатат. Ал эми планетанын масштабында экологиялык проблемалардын башкы себептеринин бири болууда. Аз калдыктуу жана калдыксыз технологияга өтүү, зыяндуу заттарды утилдештирүү ыкмаларын өнүктүрүү, жаратылыш ресурстарын комплекстүү пайдалануу бул металлургия өндүрүшүнүн курчап турган чөйрөгө зыяндуу таасирин төмөндөтүүнү же толук четтетүүнүн негизги жана эң натыйжалуу багыттары. Бул эрежелердин баары бүгүнкү күндөрдө атамекендик түстүү металлургиянын алдыңкы ишканасында игиликтүү колдонулууда. Бирок мында болочу принципиалдуу жаңы чечимдерде экенин да түшүнүшөт. Кумтөрдө руданы кайра иштетүү жалпы кабыл алынган технология боюнча жүргүзүлөт. Алтын өндүрүүнүн алда качан иштелип чыккан, ийгиликтүү сыналган жана дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүндө киргизилген технологиясы жөнөкөй жана ошол эле убакта гениалдуу. Ал бир нече удаалаш жана өз ара байланышкан процесстерден, руданы талкалоо жана майдалоодон, флотация жана алтынды рудадан цианиттөө менен бөлүп алуудан турат. Алынган кататтык шлам күл түрүндөгү алтын концентраты электролиздик ваннада жуушат, фильтрлешет жана эритүүчү мешке жөнөтүшөт. Баса, анын баарын ирети менен көрөлү. Карьерде казылып алган руда баштапкы майдалагычка ташылып келет. Мында зор таштар 20 см өлчөмгө чейин талкаланып, андан кийин конвейер менен алтын руда складына жөнөтүлөт. Баса бул жерде алтындуу руда көпкө турбайт, а складдан фабрикага келип түшөт. Ичинде болот таштары бар зор, айланган барабандар бул атайын тегирмендер. Биринин артынан бири бөлүп, алар руданы улпакка чейин майдалашат. Кумтөр компаниясынын алтын ылгоочу фабрикасында өтө майдалоочу уникалдуу тегирмен пайдаланышат. Аны 2005-жылы орнотушкан. Анын барабандары аркылуу өтүү менен концентрат 20 микрондон кичине өлчөмгө чейин майдаланат. Майдалоонун мындай даражасы рудадан алда канча көп баалуу металлды бөлүп алууга мүмкүндүк берет. Процесстин эң башынан аягына чейин ага суу катышат. Ал алгач чаңды басууга жардам берет. Андан кийин ага натрий цианиди менен аралашкан эриткич болуп калат. Технологиялык схема атамекендик металлургия үчүн уникалдуу сульфиттик же көбүктүү флотацияны, түстүү металлдарды алуу процессинин өзү камтыйт. Флотация с греческого языка означает всплывание. У нас применяется пенная флотация. Флотация грек сөзү, ал калкып чыгуу дегенди билдирет. Бизде көбүктүү флотация колдонулат. Флотациялык байытуунун өзү гидрометаллургиялык процесс болуп саналат. Биздин алтыны бар минералдын пириттин ичиндеги майда пириттик кыпындар түрүндө турат. Пириттин химиялык формуласы феррум S2. Биз флотациялык участокто алгач концентратты байытуу менен алектенебиз. Концентратты калдыктар бөлүгүнөн ажыратабыз. Башкача айтканда, руда ага тоннасына 4 грамм курамы менен келет. Флотацияда концентратка жана калдыктарда бөлүнүү жүрөт. Концентратта руданын тоннасында алтындын курамы 30-дан 40 граммга чейин, ал эми калдыктарда тоннасына 0,5-0,4 граммга чейин калат. От 30 до 40 граммов на тонну, а на хвостах остается 0,5-0,4 граммов на тонну. Металлургтарды өзүндө өндүрүштөгү тейлөөдөгү жөнөкөйлүк, татаал жана эмгек сыйымдуу процессти автоматташтыруу, зыяндуу чыгарууларды минималдаштыруу гана эмес, мурда борттон тышкаркы же баштапкы рудада курамына тоннасына 1 граммдан аз металл болгон сырьё иштетилип чыккандагы биринчи кезекте процесстин жупунулугу да тартып турат. Происходит уменьшение энергии поверхностного натяжения минерала пирит. Пирит минералынын беттик тартылуу энергиясынын азаюусу жүрөт жана ал абага умтула баштайт. А жакынкы аба көбөкчүлөрдүн ичинде. Көбөкчүлөр аэролифттер жана флотациялык машиналарда көбөкчүлөр жогору көтөрүлө тургандай болуп берилет. Мына ошентип бул көбөкчүлөр жогору көтөрүлөт. Калкып чыгуу башталат жана пульпанын жогорку бөлүгүндө көбүк төшөкчө пайда болот. Флотациялык машиналардын бардык периметри боюнча эки четинде көбүк алуучулар, калакчылар турат жана алар бул түзүлүп жаткан көбүктү үзгүлтүксүз алып турушат. А бул көбүк пирит, алтын алып жүрүүчү минерал болуп саналат. А пена это является пирит, который является золотонесущим минералом. Бирок флотация процессинен кийин алынган алтын концентрат азырынча алтындын өзү эмес. Эритүүчү мешке киргизилүүдөн мурда пирит менен аралашкан алтын бөлүкчөлөр дагы бир нече технологиялык процесстен өтүшөт. Алтынга керектөөнүн өсүшү жана металлдын чоң концентрациясы бар кендердин түгөнүүсү окумуштууларды
20-кылымдын аягында рудадан алтынды бөлүп алуунун жаңы натыйжалуу жолдорун издөөгө мажбурлады. Чечим алтындын синил кислотасынын туздарында ээрүү касиетинен улам табылган. Реакция төмөндөгүдөй түрдө жүрөт. Бул ыкма руданы жана концентраты цианиттөө аталышын алды. Цианиттөөдө майдаланган алтыны бар руда натрий цианидинин аз аралашмасы менен иштетилет. Андан кийин алынган кошулма сыңк чаңы же атайын ион алмаштыруучу чайырлар менен байланыштырылат. Бул заттарда кошулмадан таза алтын бошотулат да анан таза алтын тундурулат. Баалуу металлды андан ары бөлүп алуу кыйынга турбайт. Алгач цианиттөө методу ири заводдордо колдонулууга алынган. Бирок кийин тез эле ал өзгөртүлүүгө жана азыркы учурда бул алтынды бөлүп алуунун массалык таралган дээрлик жалгыз ыкмасы болуп калды. Кумтөр кениндеги комбинат бул технологияны киргизүү боюнча ата мекендик ишканалардан эле эмес, дүйнө боюнча да лидерлердин катарында. Натрийдин цианиди күчтүү, аны пайдалануу, транспорттоо, сактоо, ошондой эле бул препараттардан жумушчу цианид аралашмаларын даярдоо атайын инструкциялар менен аныкталат. Аларды бекем кармануу фабрикадагы бүтүндөй технологиялык процесстин ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Безопасность прежде всего должна обеспечиться в первую очередь, конечно, на фабрике, на золотоизвлекательной фабрике, потому что коопсуздукту биринчи кезекте фабриканын өзүндө камсыз кылышат. Себеби эгерде ал камсыз кылынбаса, бул биздин жумушчулардын саламаттыгына, түгүл өмүрүнө да коркунуч түзүшү мүмкүн. Мына ошондуктан бүткүл дүйнөдө цианидтердин аралашмалары пайдаланылган мындай алтын ылгоочу фабрикаларда белгилүү бир pH, атап айтканда щелочтук pH кармалат. Башкача айтканда, биздин фабрикада 10,5дан 11ге чейинки pH-ты пайдаланабыз. Бул эмне үчүн керек? Цианидтердин химиясынан белгилүү болгондой, цианид эритилген же газ түрүндөгү абалда гана боло алат. Бул өтө коркунучтуу. Мына ошондуктан бардык цианид эритилген абалда болушу жана абага чыкпаш үчүн анда бул бардык реакциялар жүргөн pH чөйрө колдоого алынып турат. Мына ошондуктан фабрикада коопсуз шарттар камсыз кылынган. Цианидтердин зыяндуу буулары дээрлик жок. Муну синил кислотасынын буулары чыгып кетиши мүмкүн болгон жерлерге орнотулган. Атайын газ анализаторлор боюнча байкоого мүмкүн. Практически отсутствуют вредные пары цианидов, а это можно наблюдать по специальным газоанализаторам цианидов, которые установлены в тех местах, где возможен выброс паров синильной кислоты. Цианидтүү аралашмалардан алтынды көмүрдүн жардамы менен бөлүп алышат. Активдеширилген көмүр анда руданы цианидтөө жүрүп жаткан пульпасы бар чаңдардын бардыгынан өтүү менен эриген алтындын баарын жутуп алат да тоннасына 500–4500 граммга чейин байыйт. Андан ары алтынга байыган көмүр десорбция циклине жөнөтүлөт. Анда алтын көмүрдөн натрийдин цианидин щелочтуу аралашмасы менен жуулат да алтынды көмүрдөн аралашмага өткөрөт. Андан соң алтын электролиздик ванналарга түшөт. Уголь, он имеет микропористую структуру. Көмүр микротешиктүү структурага ээ. Ал 3 тешикчелерден, макротешикчелерден, мезотешикчелерден жана микротешикчелерден турат. Эгерде микроскоп менен карасак, тешикчелүү структураны көрөбүз. Алтын микротешикчелерге тунуп калат. Анткени микротешикчелердин өлчөмдөрү алтындын иондорунун өлчөмдөрү менен бирдей. Ал 264 пикометрди түзөт. Который составляет 264 пикометров. Фабрика эксплуатацияга киргизилгенден бери мында дайыма жабдууларды модернизациялоо процесси жана технологиялык процессти өнүктүрүү жүрүп турат. Ишканада эң кыйыны бул салттуу ойлонуу инерциясын жеңүү дешет. Түстүү металлургия 8000 жылдан бери жашап келет. Кылымдардын кыйырынан бизге сыналган, канондук болуп калган технологиялык процесстер келишти. Бирок өнүгүүгө салымдар өздөрүн акташат. Заманбап технологиялар рудадан алтынды бөлүп алуу даражасын жогорулатууга жана реагенттерди керектөөнү төмөндөтүүгө, сырьёну комплекстүү пайдаланууга жана калдыктар жана курчап турган чөйрөнү булгоо проблемасын ийгиликтүү чечүүгө жардам берет. Бүгүнкү күндө фабриканын эсептелген өндүрүштүк кубаттуулугу суткасына 17 000 тонна руданы түзөт. Ишканада башкарууну автоматташтырылган факс-бора системасы орнотулган. Ал диспетчерге контролдук бөлүмдө туруп алып, бүткүл технологиялык процессти контролдоого жана башкарууга мүмкүндүк берет. Руданы кайра иштетүүнүн технологиялык тизмеги электролиз процесси менен аяктайт. Ал кандай иштей тургандыгын ар бир адам физиканын мектебинин курсунан билет. Оң зарядталган иондор кататкы жылышат, анда металлдык электролиздик ванналарда электрохимиялык калыбына келүүсү жүрөт.
Терс зарядталган иондор анатка жылышат, анда электр-химиялык кычкылдануу жүрөт. Электролиздин натыйжасында электроддордо өткөрүлгөн токтун санына пропорциялуу сандардагы заттар бөлүнөт. Башкача айтканда, оң зарядталган иондор катиондор катоддук алтын шламды күлдү түзүү менен катодко отуруп калышат. Катоддук күл аморфтук абалдагы алтындын, күмүштүн жана башка металлдардын бөлүктөрүнөн турат. Андан ары кийинки процесске эритүүгө даярдык жүрөт. Ионы растворенное золото после процесса десорбции переходит в раствор. Иондуу эритилген алтын десорбция процессинен кийин эритмеге өтөт жана андан электролиздик ванналарда катоддордо алтын гүл түрүндө тунат. Мындан кийин катод тазаланат, жуулат, фильтрленет, суудан арытылат жана кургатуучу шкафтарга кургатуу үчүн коюлат. Андан кийин катуу масса алынат. Ал бозонтук өңгөө. Андагы аморфтук алтын өтө майда кыпынчалуу. Аны кийин флюстар менен аралаштырышат. Бул аралашкан масса бура флюстар менен бирге алтын гүл түрүндө эритүүчү индукциялык мешке салынат. С флюсами. Потом вот эта, перемешанная масса, то есть вместе с бурой, с флюсами, вот этот золотой шлам закладывается в плавильную индукционную печь. Алтынды эритүү бүткүл өндүрүштөгү эң кооз, табышмактуу жана жабык процесс. Ал үчүн миллиондогон сомдор жумшалды жана дээрлик 2000 адам эмгектенди. Фабрикалык өндүрүш максималдуу автоматташтырылган, көбүн машиналар жасашат. Адамдарга болсо байкоочулардын жана техника контроль жасоочулардын ролу берилген. Бирок металлды эритүү жана уютмаларды коюп алуу бул өндүрүштүн адам катышкан этабы. Алтын шлам, күл жана мешке салуучу реагенттер кол менен гана аралаштырылат. Кургатылган катоддук күл атайын реагенттер флюстар менен аралаштырылат. Реагент флюстар тазараак алтын уютмасын алуу максатында алтындан жанаша металлдарды бөлүү жана алтынды тазалоо үчүн кошулат. В индукционной печи температура достигает до 1200 градусов по Цельсию. Индукциялык меште температура Цельсия боюнча 1200 градуска чейин жетет. Биз билгендей, алтындын эрүү температурасы 1064 градус, а күмүштүкү 850 градус. Меш ысытылат жана бул гүл эрийт жана алтындын үлүштүк салмагынын тыгыздыгынын ар түрдүүлүгүнүн жана өзүнүн ооругунун эсебинен мештин төмөнкү бөлүгүнө жөнөтүлөт. Бурага аралашып кеткен калган аралашмалар үстүңкү бетине калкып чыгышат жана эки катмарды түзүшөт. Төмөнкү катмары бул алтын күмүш эритмеси, а үстүңкү катмары флюс менен кошо коштогон металлдардын эритилген эритмеси. Золото-серебряный расплав. Верхний слой это расплавленная масса попутных металлов вместе с флюсом. Кумтөрдүн тарыхында биринчи эритүү 1996 жылдын 31 декабрында болду. 1997 жылдын майында ишкана өнөр жайлык көлөмдөргө чыкты. Бул биргелешкен металлургиялык өндүрүш, эриген металлдын эч кандай агып турган дарыясы жок. Жумушчуларга сейрек учурда гана башкаруу панелдеги тумбрелларды чакылдатып туруу керек. Мүмкүн анчалык кызыктуу эместир, бирок абдан натыйжалуу. Жылына ишканада орточо 18 тонна баалуу металл өндүрүлөт. Бирок бул уютмалар да таза алтын эмес. Аларды шарттуу түрдө дүрө уютмалары деп аташат. Аларда баалуу металлдын пайыздык катышы 70-тен 85%га чейин. Калган калдыктары аралашмалар деп аталышса да андан кем эмес бааланат. Серебро, оно всегда попутно выходит вместе с золотом. Күмүш дайыма алтын менен кошо чыгат. Анын биздин уютмадагы пайыздык катышы 15-тен 30%га чейин түзөт. В нашем слитке. Индукциялык электр машинанын иши эң заманбап жана экологиялык таза технологияларга жооп берет. Өзгөчө система эритүүчү мештен чыгуучу газдарды тазалоого жооп берет. Кумтөр компаниясы бүгүн 4 күчтүн, суунун, абанын, жердин жана оттун күчтөрүн ийгиликтүү колдонуп гана албастан, ошондой эле курчап турган чөйрөгө жоопкер мамиленин үлгүсүн да активдүү көрсөтүүдө. Кен ишканасында экологиялык тобокерчиликтерди азайтуу бизнестин өзүнүн кызыкчылыктарында экенин түшүнүшөт. Мында ошондуктан нормативдик өзгөртүүлөрдү күтпөстөн эле ишканада иштин алгачкы күнүнөн баштап жаратылышка зыяндуу таасир этүүнү азайтууга багытталган программаларды жүзөгө ашыра башташты. Өндүрүштү модернизациялап жатышат, тазалоочу жабдууларды курушууда. Ишкананын экологиялык программасынын пайдубалы агын сууларды химиялык тазалоонун уникалдуу жабдуусу.
Өнөр жайгандылардагы цианиттин калдыктары бар сууларды этабы менен ушунчалык тазалашкандыктан акыркы суу дээрлик зыяндуу аралашмаларсыз болуп калат. Процесске көз карандысыз адистерди кошуп алганда, компаниянын жана мамлекеттик структуралардын экологдору дайыма көз салып турушат. Весь технологический процесс очистки сточных вод, не только от цианидов, а также от тяжелых металлов. Агынды сууларды цианидтерден гана эмес, ошондой эле оор металлдардан да тазалоонун бүтүндөй технологиялык процесси Кумтөр кен ишканасынын курчап турган чөйрөнү коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан контролдонот. Ар бир 2 саатта алар тазалоонун технологиялык процессинин ар бир участогунда үлгүлөрдү алышат жана тазалоо процессинин технологиясын контролдоо үчүн экспресс лабораториялык анализдерди жүргүзүшөт. Бул тазалоо биз колдонгон инко методуна ылайык жүргүзүлүп жаткандыгынын биринчи кепилдиги. Экинчи кепилдик бул бардык зарыл реагенттер агынды сууларды цианидтер жана оор металлдар сыяктуу зыяндуу заттардан 99,9%га толук тазалоо үчүн керектүү санда пайдаланылгандыгында. На 99,9% полностью очистить сточные воды от вредных веществ, таких как цианид и тяжелые металлы. Кумтөрдө кадимки өнөр жайды жашыл өнөр жай алмаштырууга тийиш экендигине ишенишет. Өндүрүштү модернизациялоого жана жаңы технологияларды киргизүүгө жыл сайын зор акчалар бөлүнөт. Бирок эксперттер мында жаралган экологиялык натыйжаны кандайдыр бир конкреттүү суммаларга айлантуу жетишерлик татаал деп эсептешет. Себеби кеп жерибиздин экологиялык чөйрөсүнүн болочок абалы жөнүндө жүрүп жаткандыгында. Кен ишканасында кенди жер астында иштетүүнү баштоо боюнча долбоор жүргүзүлүүдө. Борбордук участоктун түштүк батыш карьеринде Давыдов мөңгүсүнүн түштүк тарабында бүгүн жантайынкы ствол курулууда. Жер астында иштетүү мөңгүнүн табыгый дем алуусуна, кыймылына жана жашоосуна таасир этүүнүн төмөндөтөт. Бирок климаттын глобалдуу өндүрүшүнө келип чыккан ээрүүнү токтотууга адамдын күчү келбейт. Ледник Давыдова продвинулся вниз. То есть часть льда попала на более низкие горизонты, где-то они больше. Давыдов мөңгүсү төмөн жылды жана муздун бир бөлүгү эрүү процесси тезирээк жүргөн төмөнүрөөк горизонтторго түштү. Анын үстүнө жыл убагында бүтүндөй мөңгүдөн жарака кетти. Анын баары жарака болуп калды. Башкача айтканда үстүңкү бети чоңоюп кетти. Мурдагыдай сыйдам эмес, быткыл болуп калды. Ушундан улам эрүү көп болууда. Бирок түшүнсөңүздөр, быйыл эрибеген мөңгү климаттын жылуусу улана берсе, Кумтөр иштегенине же анда эч ким эч нерсе жасабагына карабастан 10 жылдан кийин баары бир эримек. Независимо от того, там работает Кумтөр или не работает, или если там даже вообще никто ничего не делал. Биз назик дүйнөдө жашап жатабыз. Аны болочок муундарга сактоо маанилүү. Бүгүн Кумтөр долбоору эң чоң амбициялар, олуттуу финансылоо жана экологиялык стандарттарга толук ылайык келүү. Өз ишинде 4 күчтүн, суунун, абанын жана оттун гармониясын сактоо менен компания адам курчап турган чөйрөнүн экологиялык балансын сактоонун 5-элементи болуп калууга жөндөмдүү экендигин далилдеди.